атайын ошо мед кызматкерлерге карата өтүлүп аткан тренинг болуп атат. Бул болсо азыркы күндө бизде аябагандай көп былтыр пандемия болгон, быйыл болсо вакцинация болуп, ошонун негизинде жанагы эмдөө төмөндөп атат да. Ошондуктан ошол эмдөөнүн бирден бир негизги төмөндөөнүн себеби көп эмдөөдөн баш тарткандар болуп атат. Биринчиден, экинчиден болсо ушу медработниктер дагы биздин мед кызматкерлер жана медицинское противопоказание деп коет, ошол ушундай диагноздорду көбүрөөк коюп атканына байланыштуу. Ошон үчүн бүгүн врач невропатологдордо, врач педиатрдарда да, анан көбүнчөсүн ошол жеке менчик клиникаларга биздин жарандар көп барып кайрылгандыгы үчүн ошол жакта иштеген мед кызматкерлер, ушул биздин мед кызматкерлер чакырылган. На сегодняшний день эффективность вакцинации 99,9%. То есть по прошествии больше полувека мы видим, что 99,9% вакцины работают, и они защищают наших детей. Эти вакцины особенно показаны для детей ослабленных. Они и без того имеют слабый иммунитет. И если вакцина защищает нашего ребенка, то нужно ею воспользоваться. И, пожалуйста, я призываю всех родителей защищать своих детей, не только кормить, гулять, но и в то же время получать вовремя вакцину по календарю.